Саламатсыздарбы? Биз бүгүн ушундай котлетик жасайбыз. Духовкада аябай бат даяр болот. Алгач эле этибизди алып алабыз. Фаршыбызга ушундай бөлкөн наныбызды кошобуз. 4-3 кусок. Андан соң пияз мен бир сабиз кошуп койдум, каалооңуздарга карап. Кошпой деле койсоңуздар болот. Туз, приправаларды салып, жумурткабызды салып алып, жакшылап аралаштырып, уруп алып, ушундай лисибизге терип алабыз. Орточодо формада кылып, ушундай тизип алган соң, баарын кашык менен ушундай кылып жыгып, андан соң сливочный масло коштум мен. Этим майсыз болгондуктан коштум. Бир аз сливочный масло кошуп, чеснок, укроп, ушундай помидорный соус коштум. Кошпой деле койсоңуздар болот. Ушундай цвет болуп чыкты. Негизи кошпосоңуздар яркий цвет болот. Аш болсун бизге даярдап көрүңүздөр. Аябай бат даяр болот. 25 мүнөттө бышып чыкты. Духовкада бат болот.